село Озерный менен пригородный айыл өкмөтүнө мисалы үчүн бирден участковый кенен келсе жетет да. Мен амурун болсо 5-6 школдан 5-6 айылдан ушундай штаттык аябай бизде неме оор болчу. Эми азыр мындан кийин биз Аламудин территориясында мындай балдарга ушунчалык күч колдонуп мындай неме кылган кылмыштар катталган эмес. Бул биринчи окуябыз болуп атат. Эми 2 айдын ичинде бала ошол үйдө тарбияланып калган. Баланын атасы ошо өмүр бою ошо Сокулук районунда жашап келген адам экен. Ата энеси менен жана айтып кеткендей эле 8 ай жашашканда экөө граждандык никеде. Бул аялдын да мурунку биринчи күйөөсүнөн дагы 3 баласы болгон. Биздин оюбуз менен деле биз ойлогонбузга биринчи балага келсек жок, бул аял өзү материально баары жетиштүү экен, жашаган жеринде бар, балдары окуйт экен, 14-те, 15-те, 8-де. Анан экөөнүн эми баягы кулк мүнөздөрү келишпегендиктен 5-айдан баштап булар чогуу жашашкан эмес да. Ал аялдын боюнда 3 айлык мөөнөт менен болуп калгандан кийин абортко бере алган эмес. Себеби ал аял өзү намаз окуйт экен. Тиги граждандык күйөөсү экөө сүйлөшүп, бул баланын ден соолугун таза кылып төрөп берип, андан кийин чогуу жашаганына баласына жардам берем деген ниетте бала төрөлгөн да. Төрөгөндө 48 күн баланы өзүнүн эне сүтү менен эмизип багып, 40 күнүн чыгарып атасы алып кеткен. Былтыр 2014-жылдын Ороз айында дейт, өзү айтат, 2 күнгө өзүн күйөөсүнүн уруксаты менен үйүнө алып барган. Үйүнө алып барып бала менен 2 күн өзү болгон, өзүнүн жана 3 адам, 3 кичинекей, өзүнүн балдары менен бул кичинекей бала чогуу ойноп эле, чогуу жүргөн дейт. Баланын бул атасы эч кандай мындай немеден кем кылып баккан эмес да, таза кийинген дейт, тамакка жетиштүү, кийими таза дейт, мындай баланын немелеринин баары жакшынакай жетиштүү болуп чоңоюп келаткан бала болчу дейт. Андан кийин мен баягы связь кармап улам эле чалганга немем жеткен жок дейт, себеби 16 жашка чейин атасы өзү тарбияламак дейт, 16-тан кийин экөөбүз чогуу тарбия берип, баягы окутканга дейт, кийинки жашоосуна ушундай жардам берем деген сөз менен биз сүйлөшкөнбүз дейт.